Assalamu alaikum ustaz. Namazda sen Allah'ты көргөндөй namaz oku. Je Allah seni көрүп турат дегендей oku дейт. Суроо биз Аллахты кантип көрүп тургандай окуйбуз дейт. Эми Алла Тааланы эч ким көрө албайт бул дүйнөдө. Биздин алсыз көзүбүз жарабайт. Биздин алсыз көзүбүз Алла Тааланы көрө албайт. Биздин алсыз көзүбүз балдар ушундай алсыз териште бар көрө албайбыз. Жин бар көрө албайбыз. Алланын махлугу алар. Алла деген башка зат. Аны көрө албайбыз. Бирок бул деген сөз ушундай сезим менен окулунат. Алла мени көрүп турат деп окулуна берет. Алла мени көрүп турат. Алла Таала мени ар дайым көрүп турат деген сезим менен окуй берет. Түшүнүктүбү? Биринчиси. Экинчиси Алланы көрүп туруу деген Алла Таалам биз Алланы сыфаттары менен таныйбыз. Алланын кунх, Алланын акыйкатын эч ким биле албайт. Илах деген бир маанысы ошол. Анын маанасын эч ким биле албайт деген маанасы да бар. Ошон акыйкатын ошон үчүн Алланы биз сыфаттары менен таныйбыз. Ошо сыфаттардын негизинде Алла көрүп турат, билип турат деп Алла Таалага сыйынып ибадат кыла беребиз. Түшүнүңөрбү? Assalamu alaikum устаз. Курбанчылык кылып жатканда дубасын жат билбесе көрүп окуса болобу дейт. Көрүп окуса да болот, болбосо кыргызча айтса да боло берет. Түшүнүңөрбү? Кыргызча айтса дагы боло берет. Устаз, намазда эки кол менен кыймыл кылса намаз бузулат. Мисалы, телефонго звонок келсе эки кол менен, бир кол менен өчүрсө, бирок саждага кетип бара жатканда шымды эки кол менен көтөрсө эмне болот дейт. Эки кол менен деген балдар бул амали касири болсо, сырттагы көргөн адам эки колу менен иштеп атат, карап атат, телефондо карап атканда тиги адам намаз окубай эле отурат деген түшүнүк болсо, намаз бузулат. Түшүнүңөр, амали касир болуш үчүн эки кол дегенде баят бар, негизги маселе сырттан адам көргөндө бул намаздабы, намазда эмеспи деген акыбалды көрүш керек. Намаз окубай атат деген түшүнүктүү болсо, намаз бузулат. Саждага баратканда шымын тарткан болсо, намаз бузулбайт. Шымды баягы тизесиге тар болуп калбасын, жабышып калбасын деп тарткан болсо, намаз бузулбайт. Түшүнүңөрбү? Бирок мындай кылган макрух амал. Устаз, мусулман капырдан карыз болуп өтүп кетсе, кыяматты кантип кутулат дейт. Иманын талашат дейт го дейт. Эми мусулман эгерде капырдан карызаган болсо, бериш керек, таап. Таап бере албаса, бул дүйнөдө ошо кафырдын атынан садака кылып салат. Аллага айтат, Алла таппай калдым, адресин билбей койдум, дарегин билбей койдум. Мен мунун акчасын бердим мына. Алла үчүн бердим, кыяматка калбасын, кыяматка калтырбагын, өзүң разы кылгын аны деп не кылынат, Аллага тапшырылат дагы садака кылып салынат. Иншалла кутулат деген үмүт бар, Кудай кааласа. Куранды жаттап карыгандык себептүү Куранды унутуп калса, анын өкүмү кандай дейт. Негизи Куранды жаттап унутуп калган чоң күнөө дегени бул Куран окубай коюп, таштап коюп унутуп калганга айтылат. Окубай коюп, жаттап койгон, окубай койду кийин, унутуп калды. Бул чоң күнөөкөр. Ал эми карып калды, акылы азай баштады, же ооруп калды, ошол оору себептүү унутуп калды, анда күнөө болбойт. Бул шарты бар, мүмкүнчүлүгү бар, окуп жүрүп окубай койду, таштап койду. Ошондо күнөөкөр болот. Бирөөнүн үйүнө барсаң да чай ич деп айтат, көпчүлүгү ачыкка болсо да токмун деп айтат дейт. Ушул сөздү алдоо өкүмүнө кирип калбайбы деген суроо экен. Талабалар суроосу окшойт бул, Эми чай ич деген болсо чай ичкен жакшы. Абалды караш керек. Эгер бир адам сага атайы чай дамдаган болсо, чай уюштурган болсо жеш керек барып. Ал карын тарынат, атайы сага даярдык кылды да, анда жеп дуа кылып чыгыш керек. Анан вактың аз болсо, же бир жегин келбесе, мен токмун деп койсоң, алдоо болбойт эми бул. Өзүңө жараша жеп калганды мен Кудайга шүгүр токмун азыр мага шашылып турам десе айтса дагы боло берет. Жалган эмес бул. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бирөөдүккө барганда негизги нерсе атайы сени чакырган болсо баргыла дейт хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Атайы чакырды, бар. Сага атайы даярдады, башка кыл. Шариятта хатта бир адам нафил орозо кармаган болсо, анда ошону ачсын дейт. Сен үчүн мал союп чакырып атат. Анан барып мен орозо элемде отура берсең былтыйып болбойт да. Орозону кача бер дейт шариятта. Икрамын кабыл кыл, кийин орозону карма бер дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн эгерде курсагың ач болсо, жеген жакшы. Негизи адам баласы шариаттын көз карашын карасаңар, такаллуф кылбаш керек. Жасалма болбош керек. Болгондой болуш керек. Пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда хайрул курун, алардын эмне үчүн жакшы болгон балдар? Аларда негизинде такаллуф жок болгон. Жасалмачылык жок болгон. Болгондой айткан. Ач болсо ачмын деген, ток болсо токмун деген, бар болсо бар деген, жок болсо жок деген.
Бүгүн zaman ошондой болуп калды. Жашалма доор. Кедейлер бай болом дейт, байлар Кудайга жетем дейт. Бүт бардыгы жашалмага доорго өтүп кетти. Курсагы ач болсо да токмун дейт. Бай болсо, кедей болсо деле баймын дейт, бай болсо дагы баймын дейт. Ушинтип эле жашалма доорго түшүп эле кыйналып атабыз да. Бирөөдү дуурап, бирөөдү карап эле кыйналып атабыз. Негизи жашоо аябай жеңил. Болгондой амал кыл. Үйүңө чакырып бирөөдү дуураба. Үйүңө чакырып бир кой сой албасаң, бир табак аш кылып бер. Бола берет. 2 нан менен чай бер, ал деле бола берет. Пайгамбарыбыздын доорун карасаңар, сахабалар доору ушундай болгон. Абу Талха разыяллаху анху айтат, бир күн келсек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экен дейт. Жүзүнөн көрүнүп турат дейт. Анас разыяллаху анху жөнөтөт. Хадисте келет. Анаска айтат, бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачка экенин көрдүм, айтып кел дейт. Анас разыяллаху акырын келип пайгамбарыбызга айтат. Айтканда пайгамбар элан кылат, Абу Талха тамак берет экен, жүргүлө кеттик. Сахабалар ач да. Ушундай пайгамбар ушундай болот. Көрдүңөр, өзү курсагым тойсо бол деген жок. Алар да ач, аларды да алып алды. Барса будайдан болгон нан. Будайдан болгон нан, анан бир аз ошол май кошулган бир нерсе бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, нанды алып келип коюп кой бияка дейт. Үстүн жабат, ороп коет, нанды алып келет, 10 адам кирет, 5 адам кирет. Бир табакка нанды турап, үстүнө бир аз майды куюп, чылап берет, жейт. Анан экинчи жамаат келет, жейт. Пайгамбарыбызга деген тамак ошол жердеги жамааттын бүт баарына жетет. Расулуллахтын мажизасы. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн адам качан кыйналат? Адам бирөөдү дуурап, бирөөгө жетем деп ойлогондо. Бул дүйнөдө эч качан бирөөдү ээрчибегиле, бирөөдү дуурабагыла. Ар бир адамдын тагдыры башкача, ар башкача. Баардыгы бирдей боло албайт. Бирөөгө жеткенге сен жете албайсың. Түшүнүңөрбү? Алла Таала ар кимге ар кылдуу рызык берген, ар тараптан берген. Ошон үчүн ар ким өзүнүн рызкысына разы болсун, ошого разы болуп жашай бергиле. Акылбы? Бирөөдү ээрчи, бирөөдү карап, ошондой болом деп кыйналбагыла. Азыр доор ушундай доор. Бүт баардыгы байы да, кедейи да, кары да, жашы да ушул фаланчы ушундай кылды, мен да ушундай кылышым керек дейт. Ушундай той беришим керек дейт. Ушундай үй салышым керек, ушундай машина алышым керек, ушундай кылышым керек деп эле кыйнала берет. Жок. Аллах субхана ва таала тагдырды жазганда ар түрлүү жазган. Ошого разы бол, бирөөдү караба, жашоо жыргал. Мына ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө чырайлуу кылып айткан. Дүйнөдө жашаганда не кыл деген? Өзүңдүн астыңдагыларды караган деген. Өзүңдүн астыңдан карасаң, Аллахтын неаматтары көрүнөт. Үстүңдү карай берсең, сага эчтеке көрүнбөйт. Ошон үчүн байларды карап жашап эмес, астындагыларды карап жашаш керек. Ошондо Алла Таала неаматы көрүнөт. Анда жок неаматтар сенде бар да. Көрөсүң, альхамдулилла. Бунун үйү жок экен, менде 2 комнат үйүм бар дейсиң. Бул жөө жүрөт экен, менин кичинекей болсо да машинам бар дейсиң. Туурабы? Бунун бут кийими жок экен, менин бут кийимим бар экен дейсиң. Ошон үчүн ар дайым жашоонун тартиби дүйнөдө өзүңдүн астын карап жаша. Ошондо Аллага шүгүр кыласың. Ошондо Аллахтын неаматтары көрүнөт. Байларды карай берсең, кыйналасың. Сен эң кымбат нерсе алсаң дагы бир бай келет да андан кымбатыраак нерсе алып коет. Жакшыраак нерсе алып коюшу мүмкүн. Ага жетемин деп эле кыйнала бересиң, Аллага шүгүр кылбайсың. Шүгүргө товфик болбойт. Ал эми динге келгенде тескериси. Динде жарыш кыла деген. Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун. Жарыш кыла деген. Ошон үчүн мына адам 5 вак намаз окуйт, закетин берет, хажыга барат, умурага барат, даватка чыгат, сабагын берет, башка кылат деп ушундай кыламын деп аракет кылса, бул жарыш. Буну гыпта деп айтылат, бул жайыз. Буну намаз окубайт, мен да окубайм деген болбойт анда. Же бул жумага эле барат, мен айткыла барып коем десем болбойт. Түшүнүңөрбү? Динге келгенде жарышабыз. Дүйнөгө келгенде жарышылбайт. Дүйнөдө өзүнүн астын карап жашасаң, Алла Таала жашоо жеңил кылат. Шарият эмне үчүн берген Алла Таала? Бул дүйнөнү жакшы кылыш үчүн, ахирет жакшы кылыш үчүн. Ушул тартип менен жашасак, иншалла, бул дүйнөбүз дагы бейиш, ахирет дагы бейиш. Эч качан бирөөдү карап кыйналбагыла. Мейлиби? Алла Таала ар кимге ар кылдуу сыноо берет. Ар кимдин ичинде өзүнчө сыноосу бар, өзүнчө бир кайгысы бар, капасы бар, ийгиликтери бар. Ошон үчүн өзүңдүн ийгилиги менен, өзүңдүн берилген неаматы менен сүйүнүп жашай бергиле. Акылбы, бирөөдү карабагыла.